5 каналдын Акчанбек программасынын биринчи коногу, студиябыздын мейманы, Кыргыз Республикасынын эл артисти Алымбек Татка атындагы сыйлыктын ээси, көп кырдуу талант Турусбек Жумалиев агайыбыз келип отурат. Агай, ассаламу алейкум, кутман кечиңиз менен. Саламатсыңар. 5 каналдын урматтуу көрөрмандары, жалпы өнөр баккан кыргыз калкым, дагы бир жолу кутман кечиңиздер менен. Турус агай, бүгүнкү эфирде сиздин жасаган жумуштарыңыз тууралуу кененирээк бир маектешели деп чакырдым. Ушул жашка чейин эмне жумуш жасадыңыз? Ушул жашка чейин болгондо сонда мени канча жаш деп ойлоп атасың деп. Пайгамбар жашка келдиңиз да. Пайгамбардан аштык па. Элестетип көр. Эми азыр айтып отурсам, бардыгын чогултуп айткандачы, мына чогултуп айтып салганда, ушунчалык баягы түйшүктүү, аябай оор, аябай жоопкерчиликтүү, аябай өзүңдү өзүң сыноого алган, ушундай бир кээ бир кылган иштерди мисалы колдон келеби келбейби деп кайгырган күндөр өтүп, ушундай бир татыктуу бирок ушундай оор кесипти тандап алганымды мен азыр байкайм да. Азыр байкайм. Анан четинен алып отурганда канткенде ушул чоң алайга барып, карамык, каратей, тарөт коргондо клубтардын башы жаңыдан салынып күн жаап атса дагы, ошонун бурчуна биз чечинип, эсимде да карамыкта жаңы клуб салынып атыптыр, анан чечинип, даярданып, анан жупчука көйнөк кийип алып, анан күн жаап атат да, суук шамал. Анан элдин алдына чыгып, ушундай кызмат кылган күндөрүбүздү эстей берем да. Карамык эмес, бүт Кыргызстанды кыдырдык да. Анан андан тышкары бий жагында алып жүрдүм, актерлук мастерствону алып жүрдүм, ролдорду ойноп, алып баруучулукту алып жүрдүм, педагог, мугалим, 30 жашыман баштап спектакльдерди кое баштадым пластикалык жагынан. Эч кылып мындай чогултуп алганда ушундай бир оор, жоопкерчиликтүү, анан мындай уят болуш керек, колуман келеби келбейби деп ойлобой, ошо тырышып эле иштей бериптирбиз да. Тырышып эле иштей бериптирбиз. Тобокел кылып эле, тобокел кылып, бирок азыркы акылым менен болгондо, азыркы акылым менен ошол жумуштарды кайтала десе мен коркмокмун да, ушул колуман келбейби. Эмне себептен? Себеби ошол кезде мисалы жашпыз да, ондай мен билимимди көрсөтөм, мен өнөрүмдү көрсөтөм, талантымды көрсөтөм, ушундай болуш керек деп баягы бир кандайдыр бир мындай өзөрлүк менен иштей бериптирбиз. Азыр болсо ооруп калбайымбы, орто жолдон чарчап калбайымбы, анан эл бирдеме дебейби калбайымбы деп, анан эң эле азыркы мисалы жаштын эң эле мындай мага жакпаган же болбосо мындай абайлай турган жашы бул элге жакпай каламбы деп ойлойт экенсиң да. Элдин көңүлүн калтырып аламбы деп. Элдин көңүлүн калтырып алсам, элге жагыш кыйын да. Ошон үчүн абайлап калат экенсиң да ушул жашта. Мурун болсо бул жөнүндө ойлобой эле сахнага чыгам, элге кызмат кылам, момундай кылыш керек, тиндей кылыш керек, жаңыча бирдеме жазаш керек деп эле ушинтип иштей бериптирбиз. Анан ошондой 3-4 кырдуу искусстводогу кесипти катар менен алып жүрүү, ошол мага бир чети рахат алып келди, бир чети баягы жемишин берди. Бирок экинчи чети ден соолукту, анан мындай бир адамдын акыл эсин, көп нерсесин да өзүнө тартып алат экен да. Анан кандайдыр бири акыркы күндөрү ушул кой азыраак иштеп кичине ден соолукту карайын деп ойлоп калат экенсиң. Эс алайын деп. Жок, ар кандай болуп калат экенсиң да, ар кандай мындай ойдо. Ошондуктан кайра башынан айтып отурсам, эми сан жеткис. Менин каякта окуганымды, кандай иштер жасаганымды бүт кыргыз эли билет. Бирок билбегендер дагы бар. Баары эле биле берет деп ойлой бербейм. Актерлук кесиптерден тышкары ошо алып баруучулук болду, балетмейстер болду. Эмелерди, проектлерди ойлоп таптым, аябай көп проектлерди. Анан иштедим, репетитор болдум, режиссер болдум. Ошонун баардыгын эле жазай берчү экенмин да. Анан жанагы 90-чы жылдары, 80-чы жылдары кыргыз улуттук кийим кийгенде, улуттук кийим ошол мезгилге чейин жеңи мындай кенен улуттук көйнөктөр болгон эмес, мужской эркектердин. Могу жеринде ою салынгандар болгон эмес да. Анан ошону мен 80-чы жылдары мен биринчи эметип чыккам.
биринчи ойлоп кийип ушинтип чыккамда, анан 5-6 артист ошо менин кийимимди ушундай кылып тиктирсек болобу деп суранышып, менин кийимдеримди алып кетишип, мен аны Москвада 5-курсту бүтүп атканда мен жана цыганский, испанский көйнөктөрдү кийип билечүбүз да. Анда ошонун фасонун эметип келгем да, көчүрүп келгем. Анан бияктан заказ берип, анан мындай болуп калбадыбы? Илгери Советтер Союзунун учурунда бизде улуттук кийим кийип, анан калпак кийип, аны улуттук эме менен элдин алдына чыкканга уруксат берчү эмес. Аны майрамдарда гана колдоносуңар дечү да. Анан кийин ошого уруксат бергенде мен баягы испан кийимдерине кыргыздын ойларын салдырып, ушундай фасон ойлоп тапкам да. Анан кийин айкалыштырып, айкалыштырып, анан көпчүлүктөрү аны ошону кие башташты. Анан жанагы жакшылыктарда тойдо бирөөнү жетелеп кирип, ырдап кирип, жар айтып кирүү, ошол идеяны дагы Гүлзат Байзакова экөөбүз 90-жылдар ойлоп тапканбыз. Жар дегендер тиги кимдин Ибрагим Жунусовдун Медер Кадыршаев ырдаган жар дегендер бар болчу. Бирок анын записи жок болчу да, аны берген эмес. Аны издеп, эптеп таптырып, Гүлзат Байзакова ырдап чыгып, жар чейин, жар табылганга чейин биз жал менен киргизип жүрдүк 1 жылдай. Жар жок. Анан жарды жаздырды, анан кийин жар менен киргизе баштадык. Анан көпчүлүк алып баруучулар кыргызча сонун болот экен деп тойго эметип кетти, тарап кетти кыргыздарга. Анан Гүлзаттан сурайт да, Гүлзат Байзакова менен Турсбек Жумалиев жасайт экен, ошону жазагыла десе, анан көпчүлүк алып баруучулар Гүлзаттан сурайт экен да, кандай кылып апарчы деген эмне депчи, анан Гүлзат түшүндүрүп берсе, ой андай да болмок беле. Анда Турсбек Бакиге чалгыла, идеяны төлөгүлө деп айттыр Гүлзат. Ошентип ушундай болгон күндөр болгон да, алтыным. Ушундай болгон күндөр болгон. Кыргыз жүрөгү деген проект меники. Кийин сулуулар конкурсу тарап кетпеди Кыргызстан боюнча. Ошол проектлер 6-күн кечинде Байкем эжем жана биз, Гергакшык, аны жана Раматылык Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу Мар Байжиев болуп чогуу иштеп чыкканбыз. Аны тарткан, алып чыккан режиссеру Сагния Залиева болуп. Ишылса аябай көп нерседе спектакльдер, алып баруучулук, бийчилик, балетмейстер. Бул өнөр адам бирдемени кааласа, бул аздык кылгандай сезиле берчү да, анда жаш кезимде. Азыр ойлосом, мындай бир коркунучтуу, өтө жоопкерчиликтүү баягы кесипти жандап жүргөнүмдү азыр байкайм. Эми карабайсың, акыркы мына 15-20 жылдын ичинде BBC-нин документалдык фильмдердин анан көркөм тасмаларын котором. Бир үн менен которуп, анан өзүм сүйлөйм да. Бул дагы аябай жоопкерчиликтүү да. Бирок мунун арасында баягы убакыт тардыгына байланыштуу, мисалы өзүмө жакпаган котормолор да бар. Аларды эмне кыласыз? Аларды кайра которуп чыгам убакыт бергенде. Аны өзүмө жаккандар да бар, аларды архивге сактап койгула деп айтам. Тиякта айтат өзүңүзгө жагабы, жок жакпайт. Сөз байлыгы да начар, анан баягы эмоция, актёрский эмоция начар болуп калса, мен өзүм үчүн начар болуп калса, кайра убакыт берсеңер котором деп айтам. Кайрадан жаздырабыз деп. Ой, кайра жаздырабыз деп. Төмөндө айттыңыз, мен эгерде кайра ушул жасаган жумуштарыңды артка кайтарып, кайра жасай дей турган болсо, ойлонуп көрөт элем деп айтып атпайсызбы? Элибизде айтылган бир жакшы сөз бар да. Ар бир жасаган жумушуңан рахат алып жасай турган болсоң, жумушуңдун өтөөсүнө жетесиң, максаттуу болот депчи. Сиз ушуга кошуласызбы? Ооба, кошулам. Мен эмгек бар жерде ырыс бар дейт. Мен ушундай эмгектенгениме кошулам. Ушул эмгектенгенимди эл билип, баалап, мага сыйлыктарды берип отурат деп ойлойм да. Мен көп эмгектенип жүргөндө эле ойлочумун, мен сыйлыктарды алат болушум керек, ушунда татыктуу эмгектенип атам өзүмдүн кесибим менен деп. Анан бул эмгек кыла берсең, бул өзүнөн өзү эле баягы ырыскы анан үзүрүү келип калат экен шабдан. Анан баягы жашоодо баягы жасалма кызмат кылгандар да бар да. Мындай орусча айтканда на показуху деп коюшат го убактылуу. Андай болгон жокпуз. Дайыма бир калыпта жүрдүк да, дайыма бир калыпта. Ошондуктан баягы үзүрүү сөз жок болот деп ойлойм да. Бирок ошол өнөрлүү адамдардын, сахнанын адамдарынын көпчүлүгү эмен да катар алып жүрүш керек да. Адамгерчилик, бирөөлөрдү сыйлоо, сөзүнө туруу, анан бирөөлөргө калп айтпоо, анан кошомат жасабоо бирөөнө. Кошоматчылык аябай өркүндөп кетиптим эле, мындай орусча айтканда со стороны виднее дегендей, мындай күлкүң да келет да кээ бир адамдарга. Ушунчалык кошоматчылыкты көрүп алып, мен мындай өзүмчө
мындай өзүмчө ойлоп коем да, адам баласы пенде экен, чын экен депчи. Чыгармачыл адамдар андайга эч кандай жол бербеш керек да. Чыгармачыл адамдар жалпы элди бирдей сыйлаш керек, бирдей мамиле кылыш керек, дайыма бирдей бир калыпта жүрүш керек. Мага да жагат, мисалы, кантип эле мен мисалы чиновниктер келип атса, учурашса, мен кантип эле учурашканды жаман көрөм. Мен да жакшы көрөм учурашам. Мен дагы көйгөйлөрдү айтам, колуңуздан келсе мындай кыла деп мен дагы суранам, мисалы. Кээ бир чыгармачыл адамдар өтө эле байке болуп кетип, нини болуп кетип, анан оппозиция болуп кетип, анан тиякты жамандап, тиякты өтө эле болуп кетет да. Бул убактылуу нерсе болбойт. Себеби сени кыргыз эли өнөр адамы катары ыйык тутуп сахнадан көгүлтүр экрандан көргүсү келет, спектакльден көргүсү келет. Сенин мындай жаман жагыңды, кошуматчы жагыңды, кир жүргөн жагыңды, же арак ичип мас болуп жүргөн жагыңды, же көчөдө бир тамаки тартып жүргөн жагыңды мындай эл көргүсү келбейт да. Чын, мен деле тамаки тарткан күндөрүм болгон, мен деле тартып, бирок көпчүлүк учурда баягы элди сыйлап көп нерсени көргөзбөгөнгө аракет кылам. Көргөзбөгөнгө, сону менен бирдикте жазабаганга аракет кылам ошону. Адам бирөөнү сынаш үчүн, бирөөгө жамандык бирөөнү сынаш үчүн, бирөөгө бой көтөрүш, бирөөнү мисалы кемсинтиш үчүн өзү ошого татыктуу болуш керек да. Бизде өзүн билбей туруп мындай башкаларды сынап, кемсинтип сөз кылгандар аябай көп да негизи. Мына ошондой нерсени эң биринчи өзүңдөн башта деп айтар элем да. Көпчүлүк чыгармачылык адамдарга мен ушундай бир эмем бар да, баягы каалоо тилектерим бар. Чыгармачыл адамды мисалы сахнадан көргөндө эл суктанып туруш керек да. Анан турмушта көргөндө көңүлү калып калбаш керек да. Көңүлү калып калбаш керек. Ошондуктан чыгармачыл адамдар турмушта дагы ошол сахнадагыдай өзүнүн маданияттуу кармап, көз карашы дагы баскан турганы, тамак ичкени, шурулдатып суу ичкени билинбей ушундай бир тыкан жүрүш керек деп ойлойм да. Ошону өзүңдүн өнөрүңдөн тышкары ушул жагынан этиканы да сактап жүрүш керек да чыгармачыл адамдар. Туурабы? Чыгармачыл инсандар тууралуу сөз айтып калбадыңызбы? Бир айткан сөзүңүз эске келип атат. Сен чыгармачыл инсан болгондон кийин кайсы бир инсандын сага жакпаган инсандык сапаты болсо дагы, ал инсандын талантын, чыгармасын сыйлап, сахнада аны менен дос болушуң керек. Керек болсо ал сенин душманың болсо да, сахнада аны менен дос болушуң керек. Жеке жашоодо анын пенделиги, анын кемчилиги, ал башка жумуш деп айттыңыз эле да. Ооба да. Мисалы элге кызмат кылганы келдиң да сахнада. Анан мени мисалы аябай жамандап, аябай жек көрүп бирөө бирдеме десе, мен аны уктум да. Бирок мен алып барып атам, ошол көчөгүнүн артында турат да. Мен аны ушунчалык сонун кылып мактап туруп элге алып чыгам да. Ушундай, орусча айтканда максималдуу мактайм. Эң жакшы жактары. Үстүртөн өтүп кетпейсиз. Жок, максималдуу. Болгондо да түпкүрүндөгү мүнөзүнөн бери айтып чыгам. Анан ал менин милдетим чыгармачыл адам катары. Аны көпчүлүгү билбейт. Турмушунда мисалы көп деле жактырбаса, сахнадан деле анча эле алып барбай коет да. Же көңүл бурбай коет. Мен аябай мактайм. Бирок мен билем. Мисалы кандайдыр бир деңгээлде ал менимди өтө сыйлабасын билем да. Бирок мен ушундай жакшы алып барам. Мен эмне үчүн анын ошондой оюна мен кошулуп, мен да ошондой жооп беришим керек. Мен дайыма өзүмдүн көркүм менен, өзүмдүн тилимдин таттуу, жакшы, орусча айтканда добрый, жагымдуу сөздөрү менен, өзүмө жарашкан нерсе менен мен сахнада турушум керек да. Тиң деңгээлине түшүп анан өзү ушинтти, мен деле ошентем деп анан эптеп чыгап кеткен мен анымдычы эл билип коет. Бул Турсбек Жумалиев эмне болуп калган, эмнегедир начар алып барып атат деп. Менин жакшы алып барганым, жакшы айтканым ал адам жөнүндө элге дагы жагыш керек да. Ошондон элди сыйлаш керек да. Балким мен аны жаман көрсөм, анын ырдаган ырын балким эл аябай жакшы көрөт. Ошондон ырахат алат. Мен экиси ырахат берүү үчүн аны абдан жакшы мактап сахнага чыгарышым керек да. Турмушундагы характери ал өзүнө гана тиешелүү, ал мага пенделиги да, туурабы? Пенделиги ал өзүнүн пенделиги, ал өзүнө тиешелүү, өзүнүн баягы үйдөн орусча айтканда баягы генетически деп коет. Тегинде алган мүнөз, аны оңдой албайсың эч кандай.
Мисалы тоо көчкү болуп мындай жылып кетти десе ишенебиз го. Адам өзгөрүп кетти десе ишениш кыйын. Эмне себептен? Себеби адам тегине кетип калат да. Өзүн иштеп, над собой иштебесе, над собой работать должен деп пикир айткан эмес да. Өзүн мындай тарбиялап, этикага үндөп, өзүн тарбиялап жүрбөсө адам баягы тегиндеги, дээриндеги мүнөзгө кетип калат. Мисалы ата тегинде кандай мындай жагымсыз мүнөздөр болсо, ошолор кайталанат да, ошого кетип калат. Мындай көнүмүш адатка айланат да. Анан жашоодогу билим жагынан, адамдык касиет жагынан, этика жагынан адам токтой баштайт. Ошондуктан ошону эске алыш керек да, негизи эске алып, адам айбандардан эмнеси менен күчтүү адамдар өздөрүн тарбиялаган жагынан, акылы менен, анан эң негизгиси адамдардын көңүлүн оорутпаган жагынан, адамдардын жакшы жагын айткан жагынан. Ошондуктан адам баласы деген айрым туруш керек. Турсагай, ошондо сиз айтып атпайсызбы? Кандай болсо дагы мен ал инсанды болушунча, колумдан келишинче, мүмкүнчүлүктүн жетишинче мактап элдин алдыга алып чыкканга аракет кылам деп айттыңыз да. Ошондо сиз ак көңүл адамдардын катарын толуктап каласызбы, же жөн гана касташуудан качкан инсандардын катарын толуктап каласызбы? Мен чын-чынына келгенде кайсынысына киресиз ушунун? Мен биринчиден ак көңүлгө кирем, мен өзүм билем да, ак көңүлгө кирем, анан экинчиден мен өзүмдүн чөйрөмө мындай душман чогултуп, анан үйгө барганда кызалат болгум келбейт да. Жөн эле. Жөн гана бул ошонун жакшы жагын айтсам мен кутулгандай болом да. Ал өзүнчө барып алып, мисалы, ичинен сөгүнүп, аябай жакшы. Бирок кээ бирөө минтип кабыл алат да ошону. Ары жок, мактай берет, же болбосо лайк баса берет, СМС жаза берет, мактап деп ойлойт да. Андай эмес. Кээде аларды тарбиялаш керек, ушундай болгула деп. Жашоодо кек сактап жашаган болбойт да. Кек сактаган адамдардын көпчүлүгү оорулуу болот дегендей. Демек сиз кек сактабайсыз? Эч кимге кек сактабайм. Мына чын эле. Эч кимге сактап да көргөн эмессиз. Өмүрүмдө күнөөсү кетсе дагы эртесиң барып кандайсың ден соолук жакшы болот. Эгерде менден кетсе күнөө кечирип калдым деп коем. Кучактап туруп кечирип коесуң деп. Чын күнөө кетсе да мен эч качан бирөөгө кек сактап көргөн эмесмин. Ошонун натыйжасы жыйынтык болобу анан? Сөз жок. Тынчыраак уктайсың, тамагың жакшы сиңет. Мындай жакшы да. Бул жасалалуулук эмес. Табияттан ушундай. Жок, табиятта эле ошондой. Анан жок, мугалимдердин айткандары да бар да. Злопамятный болбогула деп. Ошону дагы мен колдоном. Тигини колдоном, муну колдоном, баягы өзүңдү тарбиялаганга аракет кыласың да. Анан менде баягы дагы бир нерсе, бирөөнү көрө албастык же ичи таарлык ушундай нерседен алысыраакмын да. Шуну мен өзүм байкайм. Мына 60 аштым. Мен ушуну байкайм да, мындай аябай сүйүнөм бирөөнүн жакшылыгын көрүп алып. Мисалы мен азыр мына мамлекеттик жаштар театрында иштейм. Мамлекеттик жаштар театрында аябай таланттуу актерлор иштейт, актрисалар иштейт. Мен ошолордун эмгектерин көрүп алып, өзүмдүн бир тууган карындашым, анан бир тууган инилерим жазып аткандай ушундай эметем да, жакшы көрүп сыймыктанам. Кээ бирөө ойлошу мүмкүн, Турсубек байке жакшы жагын айта берет деп. Жакшы жагын айтыш керек да, мен профессионалдуу актёрмун. Жаман жагын ал өзү билет, кемчиликтерин, анан башкалар деле айтат да. Сизден башка деле. Башкалар деле айтат аны. Жакшы жагын айтса адам андан да мыкты иштейт. Андан да менде бар экен деп. Болбосо адамды чүнчүтүп коюп ат эле. Мисалы мен бир актёрго айтайынчы, мисалы Чуздаш деген, сен актёр болбой эле кой, сен баары бир таштап кетесиң, сенден чыкпайт, жөн эле кой. Деп коеюнчу мен жөн эле тамашалап. Бул өмүр бою могу жеринде сакталып калат. Ал акырындык менен ошол роль ойноп, ошол сөз кетип калат. Театр таштап кетет. Ошондуктан адамдарды бул гүлдөй болот, өнөрлүү адам. Мисалы гүлдөй болот, гүлгө суу куйгандай багып, чоңойтуп, бул педагогикалык иш да. Педагог деген сөз өстүрүш керек. Өстүрүү деген сөз, үйрөтүү деген сөз, көрсөтүү. Ошондуктан тарбиялоо деген бул өмүр бою билимдүү адамдар кийинки муундарды тарбиялап жүрүш керек. Ал даяр актер болуп төрөлгөн эмес да, Чузда иштей турган. Ал үйрөнүп келатат, анан мастер болгондо бардык ролду ойноп кетет. Мисалы мына жаштар театры, Бакен Кытыкеевна Түз театр. Мен Пржевальский шаарынан бияка келгенден баштап ушул жакта иштейм, 90-жылдан баштап. Кийин орто жолдо баягы келинчегим каза болуп, ооруп чыгып кеткем да. Анан аны багыш керек болчу да, баягы Советтер Союзу кулап, эптеп акча таап багыш керек болчу. Анан
мамлекеттик айлык аябай аз, 150 рубль менен иштегенбиз биз. Анан ошол Туркиянын жазуучусу, драматургу жазган эң сонун аялдар башкалкылоочу жай деген спектаклди чыгарышты. Бул бир ай мурун Туркияга барып, эл аралык фестивалга катышып келди. Эми азыр суроолор боюнча биздин директор менен көркөм жетекчинин Маданият министрлиги тарабынан уюштурулуп атат деп ойлойм. Ош драма театрында коюлат 2-3 декабрда. Суроолор боюнча дагы болуп атат бул. Анан 4 декабрда Барпатындагы Жалал-Абад театрында болот. Эми ал жерде баягы Москвадан Шепкинди бүтүп келген, Алматыдан бүтүп келген, бизде институт искусствону бүткөн аябай мыкты актрисалар, актерлор ойношот. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисттери Гүлмира Ташматова, Гүлмира Турсунбаева жана Сакиш Көкүчтөр, Айнура Тургунбаева эмгек сиңирген артист. Ошол эле жаштардан дагы мында Сайкал деген да элес көп кыздар бар да, аябай таланттуу. Мындай көрүп сүйүнөсүң. Ал курамда сиз да барсызбы агай? Жок, мен ал жерде ойнобойм. Эми өзүң ойлосоң, актер катары көп спектакль көргөн, көп спектакль ойногон актер катары мен көрүп атып көзүмө жаш келген да. Мен көрүп атып ошол спектакльди. Мен ал актрисаларды турмушта билем да, мындай сүйлөшүп отурабыз. Кээ бир жерден ишенесиң, кээ бир жерден ишенбейм го деп ойлойсуң да. Анан ошентип отуруп мен өзүмдүн Турсбек Жумалиев экенимди унутуп коюп, актер экенимди. Көзүмө жаш келип анан минтип анан эки жамды минтип карап эч ким байкаган жокпу деп анан билгизбей көз жашымды ачып койдум да. Эми ушундай сонун спектакль аны көргөн киши арманда, көрбөгөн арманда. Ошондуктан 2-3 декабрда мен Ош драма театрына Оштук театр сүйүүчүлөрдү чакырат элем. Себеби Оштун эли аябай театральный эл келет. Мисалы жана мына биздин театрда иштеген совет кой Оз Масалев советтер эл артист болсун. Эл артистка Назира Мамбетова, Марат Алышбаев, Дүйшөнбай Дөбөтов дегендер бар ошо Ошто ачкан илгери Москвадан бүтүп келип. Ош драма театры бул профессионалдуу театр деңгээли кандай экенин билген эл да, Оштун эли. Ошондуктан алар келет деп ойлойм бул сонун спектакльге. Ушундай мен мына көрдүм, мен сыймыктанып атам, ай. Өзүмдү утуп калып сыймыктанып, өзүмдүн инилерим, карындаштарым барчыдай болду. Мына ушундай да, мен өзүм негизи ушундай жаралган экенмин. Бул менен балким мага ушул ден соолук алып келет, балким мында мен ырахат алам, балким ушундай да. Жакшы, урматтуу телекөрүүчүлөр, студиябыздын мейманы Кыргыз Республикасынын эл артисти Турсбек Жумалиев агайыбыз. Сизде Турсбек агайга сурооңуз болсо, каалоо тилегиңиз болсо, байланышка чыксаңыз болот. 592070 шаарыбыздын коду 312 жана 0995 23 20 81 WhatsApp номуруна SMS билдирүү калтырсаңыз болот. Турсбек агай, келип түшкөн SMS билдирүүлөр бар, аларга да убакыт берели. Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен. Турсбек байке, сиз таланттуу балдарды чогултуп, ырдатып элге алып чыктыңыз эле, аябай сонун чыккан эле. Дагы ушундай оюңуз барбы? Сиз менен сыймыктанабыз, ден соолуктуу болуңуз, оорубаңыз деп акыркы сандары 132 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен сиздерге тунук эфир каалайбыз. Турсбек агабызга чыгармачылык ийгилик каалаймын. Өзгөн районуна караштуу Ничке Сай айылынан байланып жатабыз. Агайдын талантына таазим, ден соолук каалайбыз деп акыркы сандары 370 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Дагы бир SMS билдирүү бар. Кутмандуу кечиңиздер менен Турсбек Жумалиевдин талантына таазим, бар болуңуз, чыгармачылык ийгилик каалаймын. Эң башкысы ден соолук деп акыркы сандары 676 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Акыркы сандары 145 менен аяктаган абонент. Бул жерде суроо да узатыптыр. Кутмандуу кечиңиздер менен тунук эфир каалаймын. Турсбек Жумалиевге ден соолук, ийгилик болсун. Турсбек агай, сиз окуучуларды окут желеңиз. Ошол ишиңизди дагы алып бара жатасызбы? Мүмкүн болсо айтып өтсөңүз деп суроо калтырган. Мындай суроо экөө болду. Сөзсүз түрдө жооп беребиз. Акыркы сандары 445 менен аяктаган абоненттин каалоо тилеги бар. Кутмандуу кечиңиздер менен чыгармачылык ийгилик каалайбыз, бар болуңуз, сиз менен сыймыктанабыз деп акыркы сандары 155 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Дагы бир билдирүү бар. Саламатсызбы? Аябай жакшы инсансыз. Жүзүңүздөн күлкү кетпесин, оорубаңыз. Сиз айткандай,
бирөөнүн ийгилигине кубана билүү дагы бул эң жакшы жетишкендик деп мен ойлоймун дейт. Акыр сандары 618 менен аяктаган абонент. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен Турусбек Жумалиевке ийгилик каалаймын. Жалалабадтан Каныбек деген ениңиз деп акыркы сандары 550 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эч кайда алыстабай турабыз. Бизде азыр музыкалык тыныгуу бар. Андан кийин студияга кайра кайтып келебиз. Ага чейин сиздер SMS билдирүүгө камданып, төмөндө турган телефон номерларды сактаңыз дагы. Бизге SMS билдирүү калтырыңыз, суроо узатыңыз. Турмушта сүйүүдө бактылуу болуунун бир гана эрежеси, бир гана жолу бар дейт. Ал жол жөп-жөнөкөй. Эки дене бир жүрөк болуп жашай турган болсоңуз, сиз турмушта сүйүүдө эң бактылуу инсандардын катарын толуктайсыз деп айтылган экен. Студиябыздын мейманы Кыргыз Республикасынын эл артисти Турусбек Жумалиев. Түз байланышта көрөрманыбыз бар, кабыл алабыз. Алло, саламатсызбы? Мен саламатсыздар. Кутмандуу кечиңиз менен. Болсун. Мен саламатчылык, мен Саламатсызбы? казармадан чыгып жатам. Кош келиптирсиз. Алло. Мен Турусбекке каалоо тилек айтып коеюн дедим эле. Турусбек, ден соолугуң. Алло. Ден соолук каалайм, чыгармачылык ийгилик каалайм. Анан мен дагы айтайын дегеним, сен эң биринчи юсту кайсы жактан бүтүп келгенде биринчи казарманга ушул жанагы Прижалскийде кайсы Жартөшү атында драма театрда иштеп жүргөндө ошо биздин казарманга келип кеттиң эле. Сыган бийин бийлеп, бар болуш керек эле Зоя. Ошондон мындай тааныйм сени. Чыгармачылык ийгилик, өмүрүң узун болсун, ден соолугуң чың болсун. Ошо каалоо тилек айтып коеюн дедим эле. Турусбек, казармадан чыгып атым Нават. Анан Шабдан сага дагы, силердин жалпы жамаатыңарга дагы Ак Чөлмөк программасына дагы салам айтам. Турусбек, бар бол, аман бол. Чыгармачылык ийгилик дагы каалайм. Бекемден соолук, ар дайым баскан жолуң сыдыр, колдогонуң кыдыр болсун. Казармандан Нават. Рахмат. Чоң рахмат. Нават апа, тараачылык билдиребиз. Мен 5-каналда иштеп баштаганыма буюрса 2023-жылы 5 жылдын жүзү болот. Ошол 5 жылдан бери биздин туруктуу көрөрманыбыз казармандан Нават апа байланышка чыкты. Нават апага чоң рахмат, тараачылык билдирем. 5 жылдан бери кадимкидей апанын өзүн көрбөсөм да үнүн көрүп. Сен Нават апа деп атасың, мен үнүнө караганда бул жапчас эле келин го. Нават апамын деп байланышка чыкты. Ал балдар үчүн апам дейт да. Балдар. Сиз үчүн жапчас сокулдаган серке болушу мүмкүн. Ооба, илгери 84-жылы Москвадан келгенде казарманга барганбыз. Казармандын ночной казарман деп коет, тоосуна чыгып казарманды көрүп. Турусбек ага кечирип коюңуз, сөзүңүзгө алып, түз байланышта көрөрманыбыз бар экен, кабыл алып, андан кийин сөз уланталы. Алло, саламатсызбы? Ооба, саламатсызбы? Кутмандуу кечиңиз менен кош келиптирсиз. Кош келдик. Сиз бир сурайт элек. Урматтуу телекөрүүчүм. Алло. Десеге алсап кетти, урматтуу телекөрүүчүм. Байланышка чыгардан мурда сөзсүз түрдө бирдеңиге көз жүгүртүңүз. Келиңиз уланталы. Кечирим сурайбыз. Ошо казарманга барганбыз да гастролго. Курманбек драмасы менен. Ошондо менин таң калганым ушу казармандын бозосу, казармандын кымызы. Анан эң негизгиси казармандыктардын эмнеси жакты мага. Жана устакан болот го, койду сойгондо устаканды. Аябай туура анан мындай ыг менен тартышат экен да. Беш бармагы аябай даамдуу болот экен. Анан көпчүлүк жерлерде мисалы устакан тартканда баягы туураган этти кесип калып, тиги жака бияка кесип калып ушинтет го. А казарманда толугу менен берекелүү кылып тимеле ушундай килкилдетип тартат экен. Ошону аябай жактым. Болгондой. Болгондой берекелүү. Анан казарманда канча күн коноктодук. Күндүз бир жерде, кечинде бир жерде конок кылат. Эми бүт баарынын койлордун семиздиги анан мындай этинин актыгы мындай бирдей да, аябай семиз, маалы аябай семиз болот экен. Анан бозосун ичкенден кийин 3-4 күн бийлегин келет экен. Ошондуктан казармандык туугандар, силерге салам. Мен абдан жакшы көрөм, казарманда досторум аябай көп. Казарманда менин окуучуларым да бар.
Бул өзү негизи Ак Жолтой аябай Кудай берген бейиште болгон жер да негизи. Элүүстүн пейилинен айланса болот. Ыраазычылык билдирели. Агай, Кудай буйрса, эртең сиздин концертиңиз болот экен да? Ооба. Бул концерт жөн концерт эмес. Махабат түнөгү. Маркум өмүрлүк жубайыңыз Зоя Токторбаеванын бир эскерүү концерт деп айтсак дагы туура болсо керек. Дал ушул концерт тууралуу сүйлөшөлү. Ага чейин түз байланышта көрөрманыбыз бар экен. Кабыл алалы. Алло, саламатсызбы? Алло. Алло. Саламатсызбы, кутман кечиңиз менен? Рахмат, сиздердин да кутман кечиңер менен. Мен Турусбекке суроо берип, кала тилегим айтайын дегем. Телевизордон көрүп атам да. 5 канал. Кандай байланышам? Алло. Турусбек, сени мен жаш кезиме сүйлөсөм боло береби? Саламатсыздарбы? Урматтуу деле көрүүчүм, тез байланыштабыз. Келиңиз, сурооңузду узата бериңиз. Сурооңузду бериңиз, угуп атам. Жаш кезектеги эмнени билесиңби дейбин, не дейт? Ай, аны айтпаңыз, эмнени айтайын деп атасыз, кокуй. Турусбекке кала тилек айтайын дегем да. Ошол эле айта бериңиз. Айта бериңиз. Кишини коркутасыз го, жаш кезекте билесиңби десеңиз. Жаш кезимен билем, Турусбекти мен жаш кезимен билем. Анан негедир акыркы күндөрү Турусбек телевидениеден аз көрүп калдым. Муну биз жаш кезибизде баягы Казакстанда кыз жибек төлөгөн дечүбүз. Ошон үчүн Турусбек ар дайым сага кала тилегим денсаулукта бол. Ар дайым экранда көбүрөөк чыкканын каалайбыз. Анан бир көп элек баягы жаш кезиндеги балалык дегенди бир ыры бар эле, ошону уккубуз келет. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Ыраазычылык билдирели. Чоң рахмат. Агай, концерттин аталышы Махабат түнөгү. Эмне себептен Махабат түнөгү деп ат койдуңуз? Себеби мен алгачкы сүйгөн адамым, экөөбүз Москвада баш кошконбуз студент кезде. Анан сахнада да экөөбүз сүйүү ролдорун ойногонбуз. Мен Ромеону ойносом, бул Джульеттаны ойногон. Анан турмушта дагы аябай азыр ойлосом, абдан эле жакшы көрүп жүрбүз бири-бирибизди. Анан ушу каза болоордун астында ушу мисалы эркектер айтат го, мен байбичем сенин астында кетейин деп. Анан келинчегим ооруга байланыштуу, каза болоордун астында мен сенин астында кетсем арманым жок деп атпайбы, адам чочутуп. Эмнеге десем, мен оорукчал болуп калдым. Эгерде сен биринчи кетип калсаң тиги дүйнөгө, мен оорукчал адам эч жака батпайм, Турусбек. Мен эч ким сендей бага албайт депчи. Кадырыма жетпейт. Кадырыма жетип жакшы көргөндөр болушу мүмкүн, бирок мен аны катуу ооруп калганда жаш баладай карачымын да. Киринткен жагымда болгон, кийинткен жагымда болгон, жетелеп жүргөн жагымда болгон, көтөрүп да жүргөн жагым болгон. Ошондой мен эч ким карабай, элге мисалы тоскоол кылып, мындай жашоолоруна ашка жүк, башка жүк боломго. Ошон үчүн сен эле мен бул жашоодо тиги дүйнөгө кетсем, сен мен узатышыңды каалайм деп ушундай айтып атпайбы. Анан ушундай бир кызыктай сөздү айтып, бул жакшы көрүүнүн жана биздин мамилебиздин жакшысынан айтып атат да, мага ишенип. Анан апам түшүнтүп айтчу. Анан каза болгонуна 4 жыл болду. Анан эмнегедир түшүмө көп кирет. Анан каза болоордун астында сүрөтүмдү элге көрсөтө жүр. Мен сахнага чыккым келет, бирок көп жыл ооруп калдым, чыга албай калдым деп. Ушулардын баардыгын ойлонуп отуруп, анан бул аябай чоң таланттуу актриса болгонуна байланыштуу мен филармониянын чоң сахнасында эскерүү кечесин жазайын дедим. Кыскасын айтканда ушундай. Анан эртең 29-унда кечки саат 6:30 филармонияда Махабат түнөгү деген, Махабат түнөгү деген баягы жүрөктүн төрүндө, толтоосунда орун алып калган махабат, чыкпаган махабат да бул. Бул каякта болбосун, бул адамга күч да берет, намыс да берет, анан сый да берет, адамга ишенич да берет да бул махабат. Бул махабат экөөбүздүкү гана эмес, бул махабат балдарыбызга, неберелерибизге, алардын жашоосуна өткөн махабат. Мына ошонун баардыгы биригип келип эле ошол сахнада эскерүү кечесин жазган атам. Кудай буйрса эртең 29-унда келип. Эми эртең Зоя Токторбаеванын менин келинчегимдин эң жакшы көргөн ырлары да алат.
Эң жакшы көргөн музыкалар ойнолот. Эң жакшы көргөн дүйнөлүк хиттерлар угулат. Эми бул бир гана ошонун немеси үчүн жазып атам да, ошонун арбак үчүн. Арбак ыраазы болбосо түрлөрдүн жолу ачылбайт дейт. Арбак бар экенине, арбак колдогонуна мен 100% ишенем. Себеби мен атамды жоготком, эгизимдей болуп чоңойгон бир тууган агамды жоготком, апам кетти, жолдошум кетти. Ушул арбактар жанымда жүргөнүн, сүйлөшкөнүн, мени колдоп жүргөндөрүн бүт сезем. Сүйлөшкөн күндөр болот, көзүмө көрүнгөн күндөр болот. Бул арбак бар экендигине мен өз көзүм менен, өзүмдүн жүрөгүм менен бул нерсеге ишендим да. Ошондуктан мен мүрзөсүнө барып гүл коюп кеткенден кийин сөз жок, 2 күндөн түшүмө кирет, рахмат айтып. Ошондуктан мен буларды эскербей койбосом болбойт. Өзүң билесиң, анын үстүнө бул актриса болгон. Бул сахнаны сүйгөн. Бул сахнада жүргүсү келген. Ошону мен ишке ашырып коюшум керек да, арбагына ыраазы болсун. Ошон үчүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эртең Кудай буйрса 29 ноябрда Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармониянын чоң залында Турусбек Жумалиев агайыбыздан Махабат түнөгү аттуу эскерүү концерт, эскерүү кечесине барыңыздарды чакырабыз. Бул жерде айтылгандай, келсеңиз айтылбаган сөздөр, ачылбаган сырлар, эң негизгиси сырлар. Анан шабдан кечирип кой, мен ушул менин бул спектакльди жазаганымдын дагы бир идеясы, дагы бир идеологиясы. Ушул спектакль моно концерт, кечени, салтанаттуу кечени, эскерүү концертти көргөндөр, мисалы жаштар, өзүңө окшогон мындай жаштар келип калса, ушуну көргөндөн бир жок дегенде 10 бала, 10 үй бүлө кой бири-бирибиздин баркыбызга жетип жашайлы деп ойлонуп кетсе да мен үчүн жакшы да. Анан ал жерде Зоя Казаболорду айтып жүргөн, мисалы менин уулум Дмитрий Жумалиевди билесиң да. Дима, эч качан сахнаны таштаба, сен ырдап жүрүүңө мен ыраазымын, ырдап жүрүшүң керек, мен каалайм депчи. Анан Дима дагы мына аябай көп ырларды даярдап, азыр опера балет театрында иштейт. Анан ошо эртең дагы ошол Зоя жакшы көргөн ырларды ырдайт да. Уулуңуз ырдайт. Уулум ырдайт, жакшы ырларды ырдайт. Анан дагы бир нерсе, баягы Кыргыз Республикасынын Айкидо Федерациясы, атайын Япониядан келген дүйнөлүк Айкидо Федерациясынын Япониядагы президенти, алар Айкидонун автору да, президенти биздин Бишкектеги Япон элчиси менен биргеликте ошол Дмитрий Жумалиевдин концертин тандап алышып, суроолор боюнча ушуну Кыргызстандагы Айкидо Федерациясы жазып атат да, сурап. Анан мен сүйүндүм, менин баламдын концертин жазып сурап атканына сүйүндүм. Себеби опера балет театрында мына 5 декабрда болот да. Анан мен дагы бул мен мындай деп ойлодум да, Дима дедим, билеттердин баары таралып кетип атат. Сен окуган, билим алган институтту, сен ден соолугуңду ойлогон, мисалы поликлиника сага мындай байланышы бар, мындай жамааттарды чакыралычы. Мисалы Диманын эмне себептен аябай стабилдүү, билимдүү болду? Себеби бул академия при президенти деп коет, президенттин коласында академияда окуган. Ал жерде мисалы өзүңөр билесиңер, Алмаз Акматалиев деген эң мыкты ректор иштейт. Ал жердеги бүтүп кеткен студенттердин алды эме илимдердин кандидаты, доктор болгондор бар, эмгек сиңирген экономисттер бар. Анан ошо менин уулум дагы стабилдүү фундаментти ошол жерден алып чыккан. Анан Диманы бир жолу дарылаган кичинекей кезинде. Анан өмүр бою ооруган жок, Кудайга шүгүр. Неберелерибизди да көрсөтүп турабыз, ооруган жок. Эң мыкты докторлор иштейт. Мисалы 3-чү больница бар го бизде, Советский көчөсүндө 3-чү балдар больницасы. Ал жердин жетекчиси Маманов Акылбек Семетеевич деген мырза. Ал жерде дагы аябай мыкты мындай жогорку деңгээлдеги врачтар иштейт да. Мына ушул жамааттарды мен айттым, бул Диманын тагдырына байланыштуу. Димага ден соолук берген, билим берген, мына ушундай байланышы бар адамдарды чакыралы. Кыргыз элинин баары эле интеллектуалдуу, элиталарыбыз күчтүү адамдар. Бирок баягы орустар айтат эмеспи? Бирөөгө жакшылык жасаганың билинбейт. А сенин ошо жакшылыкты көрүп туруп, благодарность айтканың билинет деп. Будь благодарным деп. Ошондо мен ыраазычылык билдирип ошол жамааттарды келгиле деп айттым. Атайын чакыруу кагаз бердим.
атайын айттым, алар сөз жок барабыз, Дима биздин сыймыгыбыз деп отурушат. Эми ушул жамааттарга мен ийгилик кааламакчымын. Концерттин атынан уда концерт болуп турбайбы? Ошо уда болуп калды да, анан Кудайга шүгүр, баягы элдерде барабыз дегендер абдан көп экен. Арбагы колдоп Зояга барабыз деп мына билет сурашып, билет калбай калып, кайра эмне кыларымды билбей, бирөөгө айтпай билетиң өтпөгөн билетиң болсо кайра мага берчи, мен тияка берейин деп сурагандар, сураган күндөр болду. Анан жана Жалал Абад оштон чалбадыбы эме деп, өзгөндөн баягы театралдык сахна этикасын үйрөнүп, кандай так сүйлөө, канткенде кайсы жака искусство жагына тапшыруу керек, өзүң кандай алып жүрүш керек, кандай болгондо адам артист боло алат түбөлүккө. Ошол жөндө мен Жалал Абадка, Ошко, Таласка барып, же Караколго барып өзүмчө баягы даярдоо мастер-классын өткөрөйүн деп ойлогом да. Бирок мен барып, ал жерде каалаган жаштар чогулткуча убакыт өтүп кетет, биякта жумушум алып калат. Эгерде каалоочулар болсо Жалал Абадта, Ошто, Таласта өздөрү уюштуруп, чогултуп, анан мени чакырса, мен барып бир 5-6 күн мастер-класс өткөнгө даярмын да. Себеби алардын көпчүлүгү таланттуу жаштар, Бишкекке келе албайт, үйрөнө албайт. Себеби баягы өзүбүздүн Москвадан алган билимди ошо жаштарга канткенде сахнага чыгасың, кандай жолду тандаш керек, кандай сүйлөш керек, кандай сахна этикаларын үйрөнүш керек. Ошонун баардыгын канткенде ырчы боло аласың, ошону туура кулактарына куюп, туура жол багыт берип мастер-класс өтсөм деген, бүт Кыргызстанга кызматымды кылсам деген жаштарга өзүмдүн тилегим бар. Жакшы агай. Түз байланышта көрөрманыбыз бар экен, кабыл алалы. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Кутман кечиңиз менен кош келипсиз. Рахмат. Мен каналдарды аралап атып, анан кийин ушул передачага туш келип калдым да. Анан кийин кечиресиз, мен могу Турунбек Байкеновдо телевизордон көрчүмүн да. Анан кийин могу сүйлөп аткан сөзү аябай орусча айтканда подкупила, да, насколько это он искренне это говорит. И я хочу вот этому человеку, который несет вот эту культуру, вот именно истинную культуру кыргызского, вот этого настоящего, да, то, что несет, я хочу, чтобы он, вот какой искренностью он передает это вот тем будущим поколениям, да, кыргызов нашу культуру. Меня прям это просто до глубины души поразило. Ошон үчүн Турунбек Байке кечиресиз орусча сүйлөгөнүмө, просто я не могу выразить свои чувства и восхищение в ваш адрес. Вот я редко везу, но благодаря вот тем словам, с какой вы преданностью вы это говорите, да, это просто было до глубины души, вы достучались до моей души. Поэтому я вам желаю долгих лет жизни. Я вам желаю счастливых дней, каждых дней. И я хочу, чтобы завтрашний концерт прошел на ура. Я прям очень сожалею, что я только сейчас узнала об этом. Я бы с удовольствием там побывала бы. Вот, если вы живете в Бишкеке, можете приходить завтра. Вот я не живу в Бишкеке, к сожалению. Орысша сөйлей берсек болот, орысша сүйлөп. Чоң рахмат, Расул Кудиралиев. Я думаю, встретимся. Урматтуу телекөрүүчүлөр, студиябыздын Акчанок программасынын бүгүнкү коногу Кыргыз Республикасынын эл артисти Турсбек Жумалиев агайыбыз болду. Турс агай, сизге чоң рахмат. Эфирибиздин убакыты соңуна келип калды. Буюрса, бүгүнкү маегибиз концерттин алдынан, эскерүү кеченин алдынан кыскача гана бир баарлашуу болду деп ойлойм. Эртең чоң сахнадан сиз менен айтылбаган сырларды, байкалбаган таланттарды ошол жерден көрөбүз деген ишенимдебиз. Сизге чоң рахмат. Эртеңки иш-чараңыз мыкты деңгээлде өтсүн. Бир ооз сөз айтып коеюн, Азыр телефон чалган мырзаларга, айымдарга чоң рахмат. Бүт Кыргызстандан чалгысы келип аткан менин көрөрмандарыма да рахмат. Анан эртең ушул филармониянын чоң залында сиздер үчүн сырдашкан кече болот. Сиздерге кичине болсо да пайдабыз тийсе, бул мен бактылуумун деп ойлойм. Кыргызстандыктардын ар бир үйүндө наристенин үнү угулуп, жылуулук болсун, ынтымак болсун, жоготуу болбосун, ажырашуу болбосун. Анан шабдан силердин 5-каналга да ийгилик каалайм. Рахмат. 5-каналдын деңгээли аябай мыкты. Өзүң жакшы алып баруучусуң. Негизи мен көп карайм да. Көп мактабаңыз. Жакшы алып баруучусуң, өмүрүң узун болсун. Рахмат. Уулуңдун сыйырматын көр, үйдөгүлөргө салам айт. Жалпы кыргызстандыктар, кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар. Сиздер үчүн кызматка биз дайыма даярбыз. Турсбек Жумалиевдин эскерүү кечесинде эртең сиздерди баарыңыздарды күтөбүз. Азыр бизде кыскача жарнамалык түрмөк бар. Андан кийин студиябыздын экинчи мейманы менен маектешебиз.